эми бул комитеттин жыйыны, бул комитеттен кийин эртең жогорку кеңеш жалпы 90 депутат карайт, ратификацияга келет, ошондо маселе чечилет. Бул комитетти биз азыр баягындай да каалабасак деле комитеттен биз жогорку кеңештин жалпы жыйынына алып чыгып беришибиз керек да, мыйзам боюнча. Себеби дегенде Өзбекстан карагандан кийин Өзбекстан ратификацияны бүтүрүп атат. Биздин 2 жылдан бери өкмөттүн алдында комиссия иштеп атат. Анан эми бүгүнкү күндө ушул 14 жер участогу Кыргызстан мамлекетине өтүү деп атат. Дастуроо деп атат. Ошол 14 өткөн Арамандан, Кадамжайдан, Аксыдан, Сузактан өткөн бизге өткөн тоолор, жерлер зым менен бекитилеби десем бекитилет деп тартылат деп. Муну чек арабыз чечилиш максатында биз комитет бүгүн жакшы ниет менен колдоп бердик. Эртең негизги чечим дагы алдында жогорку кеңештин жалпы жыйынында чечилет. Бул эми биз комитет колдобой койгонго же чыгып кеткенге бул эми биз тарынчак бала эмеспиз деп. Өзүбүздү көрсөтүп же пиарбыз. Биз мамлекеттин күн көтөрөбүз деп, жоопкерчиликти алабыз деп элдин добушун алып келгенден кийин биз аягына чейин отурушубуз керек. Ак же көк деп айтышыбыз керек.